Саламатсыңар балдар. Бүгін өтө турган темабыз бул ыктымалдуулук теориясы. Ыктымалдуулук теориясы боюнча ОРТда бир мисал келет. Ашып кетсе эки мисал. Көбүнчө бир эле мисал келет да. Тема. Кээде бир мисал мурун көбүнчө бир эле мисал келчү, анан бирок акыркы мезгилдерде ошо эки мисал болуп калып атат. Эки мисал. Бирок көп болбойт экен. Ыктымалдуулук теориясы. Ошон үчүн биз ыктымалдуулук теориясына мындай көбүнчө суралган тема мындай касиеттерин карайбыз силер менен. Анан өтө да татаалыраак деңгээлдегилерин бир аз карайбыз, бирок өтө көп татаалын карабайбыз да. Себеби ОРТда кандай келе турган болсо, ошолорго көңүл бурганыбыз жакшы да. Ыктымалдуулук теориясы боюнча балдар, мисал үчүн көбүнчө кандай мисалдар болот? Эң биринчи ыктымалдуулук теориясында баякы ыргыткан кубик барго, ошол боюнча мисалдар берилет да. Мисал үчүн өкчөгөн, биз бая нарда ойногондо билесиңерби, мындай өкчөгөн таш болот го. Ошол ташынын балдар 6 жагы бар, мына ошондо 1, 2, 3, анан кийинки бетинде 4 деген очко бар. Кийинки бетинде 5 деген очко бар. Анан эң акыркы бетинде 6 деген очко бар, балдар. Ыктымалдуулук боюнча балдар мындай эң мындай жөнөкөй эле карай турган болсок, бардык варианттар бөлүмүндө болот экен, балдар. Бардык варианттар бөлүмүнө жазылат. Бул ыктымалдуулук, бул дайыма бөлчөк болот экен да. Ошонун бөлүмүнө дайыма мүмкүн болгон бардык варианттар, то есть бардык варианттар жазылат экен дагы, анан алымына болсо мүмкүн болгон варианттар деп карасак болот да. Мүмкүн болгон варианттар. Мындай эң жөнөкөй П ата деп коелу, ыктымалдуулукту мына ушинтип карайбыз да, өзү П ата деп ушундай берилет. Эми балдар биз мына ушул өкчөй турган ташты ала турган болсок, муну өкчөгөн кубик, таш деп коет, чүкө деп дагы айтып коет, мындай өкчөгөнч. Ошондо балдар кубикти бир жолу өкчөп жатат дейле. Бир жолу өкчөгөндө 2 цифрасынын түшүү ыктымалдуулугу канча дейт. Мына биринчи суроо. Кана? Так. Кана варианттарды сунуштагыла. 2ден 1 дейт, то есть 2 цифрасынын түшүү ыктымалдуулугу канча? Биринчи суроо, То есть ошол ойын өкчөгүчүн өкчөп жатышат дагы, бир жолу өкчөгөндө дейт, 2 цифрасынын түшүү ыктымалдуулугу канча дейт мына суроо. То есть суроо ошо бир жолу өкчөп атат. 1ден 2 дейт, 6дан 1 дейт, 6дан 1. Ошондо биз ушул кубиктин канча жагы бар? Бардык варианттарды бөлүмүнө жазабыз, балдар. Ошондо кубиктин 1, 2, 3, 4, 5, 6 варианты бар. Анан 6 варианттын ичинен 2 бир эле бетинде бар. Ошондуктан 2 цифрасынын түшүү ыктымалдуулугу 6дан 1ге барабар экен. Бул эң жөнөкөй мисал болду, мына 6дан 1. Жакшы. Дагы 1-2 мисал берейин, балдар. Мисал үчүн ОРТда мындай мисал келген да. Казакстандан дейт, 10 кыз катышып жатат дейт да. Казакстандан ошондой волейбол оюну мелдеши болуп атат. Анан Казакстандан 10 кыз катышып атат, Кыргызстандан 11 кыз катышып атат дейле да. Так, мен жазайын. Так, демек, Казакстандан 10 кыз катышып атат, Кыргызстандан 11 кыз катышып атат.
Ошондо суроо мындай. Кыргыз кызынын биринчи местаны алуу ыктымалдуулугу канча дейт. Биринчи суроо ушундай. Ортодо ушундай суроо келген. Просто цифралары кичине башкача болчу. 21-ден 1 дейт. 21-ден 1 дейт. Кыргыз кызынын дедиге. Так, дагы варианттар барбы? Ошондо Асы 21-ден 1 деп турат да. Сөзсүз ушундай болот. Асычы жолу. 21-ден 11 дейт. 10-дон 1 дейт. 11-ден 1 дейт. Туура жооптор да кетти. Могу жакта азыр ким айтты экен? 21-ден 11 Нуржази дейт. Туура. Себеби биз бөлүмүнө бардык вариантты коебуз дедик. Ошондо 10го 11-ди кошсок, жалпы катышуучулардын саны 21. Кыргыз кызы 11 болот. Ошол 11 кыздын бирөөсү биринчи месте ала берет да. Бизден сураган жок. Эгерде мисалы үчүн бир эле Айжан деген кыз бар болгон болсо, Айжан биринчи месте алуу, биринчи орунду алуу ыктымалдуулугу канча десе, анда 21-ден 1 болмок. Себеби Айжан бирөө эле да. Кыргыз кызынан 11 болгон үчүн ошондо 21-ден 11 болот экен. Мүмкүн болгон вариант ушул 11-ден каалаган бирөөсү ала берет. Анда дагы суроону өзгөртүп, казак кызынын биринчи месте алуу ыктымалдуулугу канча десе, анда эмне болуп калат? Анда оңой эле, кайра эле 21-ден 10 болуп калат. Ошондой эле балдар, эгерде бул цифраларды биз кыскартып жиберсе боло турган болсо, кыскартып жибериш керек да. Так. Жакшы. Эми дагы уланталы, мисалды. Мисалды дагы уланталы. Оюн өкчөгүчүн алабыз, кайра эле силер менен. Оюн өкчөгүчүн алабыз дагы, анан кийинки мисалды алсак, оюн өкчөгүчү тууралуу кайра эле. Ошондо оюн өкчөгүчүн бир жолу өкчөсөк дейт. Так сан түшүү ыктымалдуулугу канча дейт? Кийинки суроо. Оюн өкчөгүчүн өкчөсөк, оюн өкчөгүчүн өкчөгөндө, бир жолу өкчөгөндө, так сан түшүү ыктымалдуулугу канча дейт. Ошондо балдар бул жерде ыктымалдуулук теориясын силер билесиңер, ошону сурап атат. Анан экинчиден уже бул комбинированный суроо деп коет да. То есть бир суроого эки теманы киргизет да. Ошондо так сандар теориясын билишиңер керек болуп калат экен, Өкчө не ал дейт. Өкчөгөндө ошо кубик да, сабакка жаңы эле кирдиңби? Мына мондай кубик бар го. Нарда ойногондорду көрдүңөр беле? Мондай өкчөгүчтөрү бар мына. 1, 2, 3, 2-ден 1 дейт, 6-дан 2 дейт, 2-ден 1 дейт. Ошондо так сан түшүү ыктымалдуулугу дейт. Ошондо биз кубиктин бетинде 1 так сандарды карайлы. 3, анан 5 деген таксан бар, таксан бар. Ошондо бул бөлүмүнө биз 6-ны жазабыз, алымына 1, 2, 3 сан туура келет экен. 6-дан 3 болсо, аны кыскартып койсок, эмне болуп калат? 3-кө бөлсөк 2-ден 1 болуп калат экен. Же болбосо 6-дан 3 деген эгерде вариант жок болсо 2-ден 1-ди карайсыңар, ооба кыскарткандан кийинкиси. Ушундай варианттар болот экен, Жакшы. Так, андан кийин жуп сан түшүү ыктымалдуулугу канча дейт? Анда ушинтип эле эсептеп коесуңар, Так, кийинки суроону карайлы. Ошондой эле балдар кубиктер тууралуу, анан баягы тыйын тууралуу берилет да, тыйын тууралуу. Мисалы үчүн, тыйындын канча тыйын бети бар, анан экинчиси герб. Так, бул бүркүттүн сүрөтү.
жежеге окшоп калды окшойт. Ошо тыйындын 2 бети бар го. Ошо тыйынды ыргытканда 1 же герб чөт деп айтат да. Ошондо мисалы үчүн тыйынды 2 жолу өкчөдү дейт. Мисалы үчүн 2 жолу өкчөгөндө 2 жолу тең тыйын могул сом тарабы менен түшүү ыктымалдуулугу канча дейт. Анда кандай болот? 2 жолу эгерде өкчөсө, 2 жолу өкчөгөндө сом тарабы 2 жолу тең сом тарабы менен түшүү ыктымалдуулугу канча дейт. Суроону жазбай эле коеюн, мындай эле угуп атасыңар, балдар. Ошондо биринчи жолу сом менен түшүү ыктымалдуулугу эмне болот? 2ден 1 болот. Бир жолу ыргытканда. Анан экинчи жолу ыргытканда дагы 2ден 1 болот. Ошондо 2ден 1ге биз 2ден 1ди көбөйтөбүз дагы 4төн 1 болот экен. Себеби бул комбинаторик ыктымалдуулук теориясын чыгарганда көбөйтүү ыкмасы менен чыгарат экенбиз. Көбүнчө көбөйтүү ыкмасы болот, анан кошуу ыкмасы бар, 2 ыкмасы бар да, анан кемитүү да бир ыкмасы бар, аны да көргөзөм. Бирок ал көбүнчө ортодо көп кездешпейт. Ортодо кезиккени ушул көбөйтүү ыкмасы, кошуу ыкмасы кездешет да. Качан көбөйтүү ыкмасын биз колдонобуз? Көбөйтүү ыкмасын биз эгерде ошол элементардык окуялар деп коет, жөнөкөй окуялар деп коет. Мисалы үчүн ошол сом тарабы менен түшүү ыктымалдуулугу бул жөнөкөй элементардык окуя деп аталат да. Ошол бир эле мезгилде болгон окуяларды биз көбөйтүп чыгарабыз дейт да. Анан бири-бирине мисалы үчүн көз карандысы эмес, өз-өзүнчө боло турган окуяларды кошуп чыгарабыз деген 2 ыкмасы бар. Мына ушундай. Эми мына карайлы балдар, мен суроону бир аз башкача берейин. Тыйынды дейт, 2 жолу ыргытышты дейт. 2 жолу тең 1 тарабы менен түшүү ыктымалдуулугу канча дейт. Азыр биринчи суроону мен кандай айттым? Сом тарабы менен түшүү ыктымалдуулугу канча деп суроо бердим, Экинчи суроо мындай болуп атат да. 2 жолу ыргытып атат. Анан 1 тарабы менен түшүү 2 жолу тең эле 1 тарабы менен түшүү ыктымалдуулугу канча деп сурап атат. 3төн 2 дейт, 4төн 1, 4төн 2. 4төн 2-ни кыскартып койсоңор кайра эле 2ден 1 болуп калат. 4төн 1, 4төн 2 дейт. 2ден 1 дейт. 2ден 1, 4төн 1. Мол 2ден 1 деп айткандар, голос менен чыгып туруп, ма түшүндүрүп бергилечи, эмне үчүн 2ден 1 болот экен кана? Эгерде ошону түшүнүп аткарган болсоңор. Жобу 2ден 1 болот. Бирок эмне үчүн 2ден 1 болот экен, ким мага түшүндүрүп берет? Ким туура түшүндүрүп берсе, мен 10 күн бесплатный жанагы эмени кошуп берем. Онлайн класста. 10 күнгө узартып берем. Так, так, Нуржази дейт, кана? Саламат. Ошондо сиз деген тыйынды 2 жолу ыргытканда деп атасыз да, ошондо бир ыргытканда 2ден 1 болсо, дагы бир ыргытканда деле 2ден 1 да, анан 4төн 2 болсо, анын кыскартылганы кайра эле 2ден 1 болуп калат. То есть 2ден 1 болот, анан 2ден 1 болот. Анан кантип бул 4төн 2 болуш керек ошондо? Бул деген мисалы кошуу болсо деген, анан кайра кыскарт. То есть мисалы 2 жолу ыргытып атабыз да тыйындачы. Кошуу болсо 2ден 2 болуп калат, 1 болуп калат да. Бир жолу ыргытканда түшүү, тиги сом түшүү ыктымалдуулугу 2ден 1 да, анан экинчи ыргытканда деле ошондой да. Анан экөө деген 4төн 2 болсо, кыскартылганы кайра эле 2ден 1 болот. Экөө 4төн 2 болуп калыш үчүн биз мындай кылышыбыз керек да, же көбөйтүшүбүз керек, же кошушубуз керек да. То есть ыктымалдуулуктарды чыгарганда Кошуу керек агай. Кошкондо ошондо 2ден 2 болуп калат дагы, экөө кыскарып 1 эле болуп калат да. 4төн 2 болуп калат агай кошкондо. Кошкондо бөлүмдөрү бирдей болсо бир эле жазылат дагы, ал менен кошуп коебуз, Так, Айылчиева дейт, Айылчиеваны угалы. Так, Айылчиева. Микрофонду күйгүз. Агай, саламатсызбы?
Саламат. Ага, жол 2-ден 1 болот дедикти. Анан 2-ден 1 болгон себеби эгерде 2 жол атканда 1 2 жол. Жакшы угулбай атат, чота. Ага, суроо 2 жолу ыргытканда бир бетинен түшүп болду. Анан 2 жол ыргыттың макул, 1 жол ыргытканда деле 2 жол тыйынды жокто. Так. Байланыш начар, бирок 2 жол ыргытканда, 1 жол ыргытканда айырмасы жок дегендей уктум мен. Силер деле ошондой уктуңар балдар. Анда мен түшүндүрүп берейин, көбөйтүш керек дейт. Муну көбөйтүү ыкмасы менен чыгат балдар. Суроого көңүл бургула. Bir tarafı менен түшүү дейт. Ошондо балдар мындай болот да. Биз биринчи жолу ыргытсак, бул же сом, же герб тарабы менен түшөт, чынбы? Ошол бир эле деп алабыз ошону. То есть любой бети, то есть бизге айырмасы жок да кайсы бети. 2 жол тең бир тарабы менен түшүш керек дейт. Ошондо биринчи жолу ыргытканда ыктымалдуулук 2-ден 1 дебейбиз да, бир эле деп алабыз. Себеби бизге айырмасы жок, же сомбу, же гербпи. Анан экинчи жолу ошол эле, биз мисалы үчүн биринчи жолу ыргытсак, ошол сом менен түшүп калса, ошол бетин алабыз дагы. Экинчи жолу кайра эле сом менен түшүш керек дагы. Ошол 2-ден 1 болот да, 1-ди 2-ден 1ге көбөйтсөк 2-ден 1 чыгат. Эгерде биринчи жолу ыргытканда герб менен түшүп кала турган болсо, анда бизге башында айткан эмес да, сом мененби же герб менен түшүш керегин айткан эмес. Ошондуктан герб менен түштү деп алабыз, ошону 1 деп эле алабыз. Бир эле вариант бар бизгечи биринчи жолу ыргытканда. Анан экинчи жолу кайра герб менен түшүшү уже бизге 2-ден 1 болот дагы. Анан жалпы ыктымалдуулугу 2-ден 1 болот. Мына ушул логиканы эстеп алгыла балдар, ушуга көңүл бурулбайт. Эгерде бизден элементарный эле карасаңар, мындай көңүл бурбайбыз да биз. Себеби буга мындай чечип көрбөгөндүктөн эми мындан кийин силер билип жүрөсүңөр буюрса. Ошондо эгерде тыйынды алып туруп эле ыргытты, анан биринчи сом менен түшүү ыктымалдуулугу канча десе 2-ден 1 болот. 2 жолу сом менен түшүү ыктымалдуулугу десе 4-төн 1 болот. Ал эми 2 жолу ыргытканда бир тарабы менен түшүү ыктымалдуулугу канча десе, анда ушундай ыкма менен чыгат экен. Кайра эле көбөйтүү ыкмасы менен чыгып атат. Мына тапшырма ушундай. Азыр балдар дагы бир аз эсеп чыгаралы, 1-2 эсеп чыгаралы, анан буюрса эртең улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыз кичине кыскараак. Биринчи, экинчи так эсептерди чыгаралы. Биринчини чыгаралы, анан үчүнчүнү чыгаралы. Значит, кубикти ыргытканда 3кө калдыксыз бөлүнө турган сандын түшөр ыктымалдуулугу канча дейт. Ана эсептеп көргүлөчү. В дейт, В 6-дан 1 дейт, Б дейт 3-төн 1 дейт. 3кө калдыксыз бөлүнө турган сандын түшөр ыктымалдуулугу дейт. Ошондо биз 3кө калдыксыз 3 бөлүнөт, анан 6 түшөт, 6 же 3, экөөнүн бирөөсү эле 3кө калдыксыз бөлүнөт. Ошондо бизде жалпы бөлүмүндө 6 вариант бар. Ошонун 1-2 варианты туура келет экен. Анан экөөнү биз кыскартып кое турган болсок, 3-төн 1 болуп калат экен дагы, Б'сы туура болуп калат экен. Так, Б'ны да белгилегендер бар. Азаматсыңар. Так, андан кийин экинчи мисал үй тапшырма катары калсын. Үчүнчү мисалды аткаралы. Бир эле мезгилде дейт, 2 кубикти ыргытып жатышат. Эгерде кубиктердин суммасы 10дон кем эмес болсо дейт, анда утуу акысы төлөнөт дейт. Утуунун ыктымалдуулугун тапкыла дейт. То есть ошондо бир эле жолу 2 кубикке, нарда да билесиңер, 2 кубик ыргытат. Ошондо 2 кубик ыргытканда 10дон кем эмес болуш керек экен да, кубиктердин суммасы деген ошо кубикте түшкөн цифралардын суммасы 10дон кем эмес болуш керек экен.
ошондо приз утат экенбиз. Лотерея ойногонду ким жакшы көрөт? Жакшы көргөндөр барбы жанагы? Лотереяда мына ошо ыктымалдуулукту эсептеп туруп, анан ойносоңор болот да. Ошондо утуу. Анан жана ортодо дагы эме бар го балдар. Ортодо деле болжол менен белгилеп салса канча балл алат, мисалы үчүн. Ошондо болжол менен белгилегенде, мисалы үчүн качан 150 балл алса болот, ыктымалдуулугу канча, 200 балл алуунун ыктымалдуулугу канча эсептеп чыксаңар болот да балдар. Өзүңөр кызыгыпчы. Ошондо бизде кубиктердин суммасы 10дон кем эмес болуш үчүн биз мындайдан баштайбыз да балдар, 6дан баштайбыз. Себеби эң чоңун алабыз дагы, анан 6, 5 кубиктин ичинде 4, 3, 2, 1 ошол цифралар бар. Ошондо 6га биз 6-ны кошсок, эгерде 2 кубиктен 6 түшө турган болсо, анда 12 болот суммасы. Анан 5 болсо, муну дагы 5ке, мисалы үчүн бул жерде дагы 6 түшө турган болсо 11 болот суммасы. Анан бул жер 6 түшө турган болсо 10 болот суммасы. Анан 3кө уже 3, 2, 1ге туура келбей калат экен. 3, 2, 1ге туура келбей калат. Так, дагы кандай варианттар бар? Так, 6, анан ошондой эле биринчи кубик 6 түшүшү мүмкүн, Анда экинчи кубик 5 түшсө кайра 11-ди берет. Так, 6-дан чоң сандарды деле жазсак болобу? Кайдайт? Кубикте 6-дан чоң сан жок да, ошон үчүн жаза албайсың. Болбойт. Кубикте 6 бети бар, ошо ар бир бетинде бирден цифра, 1ден 6-га чейин бар да. Ошолорду билишиңер керек. Андан кийин 6, 5 болсо, 4, 6 болсо, 6, андан 4 болушу мүмкүн, 1, 2, 3, 4, 5 вариант болду. Дагы 10 болот экен. 6, 6, 5, 6, 4, 6, 5, 4, 6, 4. Дагы кайсы вариант бар? Мисалы 4, 5, 5, 5 дейт. Ооба, 5, 5 бар азаматсыңар. Болду, башка жокпу? 5, 5 болсо 10 болот экен, 6, 6 дейт. 6, 6-ны жаздык, мына бар. 6, 5, 4. Так. Ошондо балдар, биринчи 6 түшө ыктымалдуулугу канча болот балдар? 6 түшө ыктымалдуулугу 6-дан 1 болот, чынбы? Анан 2, экинчиси дагы 6 түшө ыктымалдуулугу 6-дан 1 болот. Ошондо 6-дан 1-ди 6-дан 1ге көбөйтсөк, эмне болот? 36-дан 1 болуп калат, Бул биринчиси болду. 36-дан 1. Анан экинчиси могул ыктымалдуулук бар, Бул ыктымалдуулук дагы эмне болот? 36-дан 1 болот. Могул экинчи варианттын түшүшү дагы 36-дан 1. Ошондо 36-дан 1 канча жолу кайталанып атат? 6 жолу. Ошонун бардыгын биз кошуп чыгабыз мына. То есть булар бири-биринен көз карандысыз да. То есть могул экөө бир моментте түшөт, бирок ушунча варианты бар, бардыгын биз кошуп чыгышыбыз керек да. Ошондо биз 6 жолу кошуп чыксак, канча болуп калат? 36-дан 1-ди 6-га эле көбөйтүп койсок болот да. Ошо 6 жолу коштук деген сөз, кыскартсак 6-дан 1 болуп калат экен. Түшүндүңөрбү? Мына ушундай чыгат экен. Так, калган тапшырмалар үй тапшырма болот. Буюрса эртең дагы улантабыз балдар.